Сүрөттү карагылачы. Эмнени көрүп турасыңар? Ар бир табакка 5 момпозуйдан салынган. 3 табакта канча момпозуй болот? Ал эми бир табактачы ар бир табакка 5тен момпозуй салынган. Бардыгы канча момпозуй? 5 жана 5. Жана 5 бул канча? Жана бул деген сөздөрдү арифметикалык белгилери менен алмаштыралы. Төмөндөгүдөй жазуу пайда болот. 5 кошуу 5 кошуу 5 барабар. 5ти 3 жолу коштук. Башкача айтканда 5 жана 5 жана 5 бул 15 болду. Дагы кандай башка ыкма аркылуу бардык момпозуйдун санын билсек болот. 5тен 3 жолу бул 15. Бул узун сүйлөмдү кыска жазсак болот. 5 көбөйтүлгөн 3 барабар 15. Туюнтманын маанисин 2 жол менен таптык. Бирдей кошулуучулардын суммасы 15ке барабар же 5ти 3кө көбөйтсөк 15 болот. Канча 3 бурчтук бар экенин билүү үчүн сүрөткө көңүл бурабыз. Ар бир катарда канчадан 3 бурчтук тартылган? 5-5тен санайбыз. 5, 10, 15. Кошулуучуларга көңүл бурабыз. Эмнени байкадык? Кошулуучулар бирдей. Окшош кошулуучуларды кошуу туюнтмасын көбөйтүү амалы менен алмаштырса болот. Кошулуучуну жазабыз. 5. Андан кийин көбөйтүү белгисин коебуз. 5ти канча жолу кошконубузду санайбыз. 1, 2, 3. 3 жолу коштук. Бул туюнтманы ар кандай окуса болот. 5ти 3кө көбөйтсөк 15 болот. 3 жолу 5, 15 болот. Туюнтмадагы 5 эмнени түшүндүрөт? 5 кандай кошулуучуларды алганыбызды түшүндүрөт. 3 саны эмнени билдирет? 3 саны бирдей кошулуучулардын санын билдирет. Кайсы учурда кошууну көбөйтүү менен алмаштыра алабыз? Бардык кошулуучулар бирдей болгондо гана алмаштырабыз. Кандай жыйынтык чыгарса болот? Демек, бирдей кошулуучуларды кошууда көбөйтүү амалы менен алмаштырса болот.